лекциянын темасы сактардын уруу бирикмеси. Орта Азияда жана Казакстандын кеңири мейкиндигинде биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда сактардын уруулук бирикмеси жашаган. Сактар деген которгондо күчтүү эркек, күчтүү жоокер деген түшүндүргөн. Античтик авторлар сактарды скифтер деп атаган. Байыркы индиялыктар бул элдин бирикмесин турлар деп атаган. Ал эми байыркы кытайлар сактарды се эли деп атаган. Сактар негизинен эки бөлүктөн турган. Биринчиси тиграхаут сактары. Булар которгондо маанисине карай которгондо төбөсү бийик калпак кийген сактар. Экинчиси хаумаварга сактары. Булар хаум чөбүнөн, кыргызча которгондо чекендинин ашынан адамды дүүлүктүрө турган, сыйынууда колдоно турган суусундуктарды жасашкан. Тиграхаут сактары негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан. Ал эми хаумаварга сактары негизинен дыйканчылык менен кесип кылган. Кыргызстандын түндүгүндө тиграхаут сактары жашаган. Ал эми Кыргызстандын түштүк жагында хаумаварга сактары жашаган. Сактардын тили жөнүндөгү маселе дагы орчундуу маселе. Советтик тарыхнамада сактар Иран тилинде, перс тилинде сүйлөгөн уруулардын жыйынтысы деген гипотеза бекемделген эле. Кийинки мезгилдеги изилдөөлөр сактардын негизги массасы 80-90% негизинен байыркы түрк тилинде сүйлөгөндүгү жөнүндө. Ушундан сактар түрк тилинде сүйлөгөн элдердин ата бабасы болгондугу жөнүндө илимий гипотезалар далилденип атат. Чарбасы жагынан негизинен көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан. Ал эми биз жогоруда айткандай түштүктөгү хаумаварга сактары мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылык менен дагы кесип кылышкан. Коомдук түзүлүшү жагынан сактар мамлекет түзүү алдында турган, социалдык катмарларга бөлүнгөн. Өзгөчө башкаруучулар, өзгөчө ушул аскердик аристократия өтө жогорку деңгээлде туруп бааланган. Сактардын социалдык жактан байларга жана кедейлерге бөлүнгөндүгү, башкаруучуларга бөлүнгөндүгү жөнүндө алардан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган дөбө мүрзөлөр кабар берет. Анткени сактар өздөрүнүн падышаларын, белгилүү көрүнүктүү эмгеги сиңген аскер жетекчилерин өлгөндө өтө чоң дөбө мүрзөлөргө коюшкан. Падышалардын дөбө мүрзөлөрүнүн диаметри 50 метрден 60 метрден 100 метрге, 120 метрге чейин, бийиктиги 10-15 метрге чейин курулган. Сактардын орточо аристократтарына, аскер жетекчилерине диаметри 45-60 метрди түскөн, бийиктиги 7-9 метр бийиктикти түскөн чоң мүрзөлөргө коюшкан. Ошол эле мезгилде карапайым калктар көмүлгөн, узун туурасы 2 метрден ашпаган көрүстөндөр дагы кездешет. Мындан сак доорунда коомунда адамдар социалдык катмарга бөлүнгөндүгүнөн кабардар болобуз. Ошол дөбө мүрзөлөрдө негизинен тигил дүйнөдө пайдалансын деген маанайда падышаларды, атактуу аскер башчыларын көмгөндө алар менен кошо көптөгөн малды курмандыкка чалган, аларга кызмат кылган кулдарды курмандыкка чалган, аларга кызмат кылып жүргөн
жақын адамдарындағы құрмандыққа чалып қошо көмген учурлар болду. Ошону менен катар эле тиги дүүлөдө пайдалансын деп көптөгөн алтын баалуу буюмдарды койгон. Сактардын бул дөбө мүрзөлөрүнүн көпчүлүгү ошол доордо эле, кийинки доордордо эле баягы көркөө адамдар тарабынан уурдалган, бирок айрымдары сакталып калган. Мисалы, Чүйдөгү Шамшы деген жерден Сактын падышасынын дөбө мүрзөсү кокусунан табылып, ал жерден алтын көптөгөн, жүздөгөн алтын буюмдар табылган. Сактардын падышасы көмүлгөн дагы бир мүрзөдөн 4000ге жакын алтын буюмдар табылган. Алматыдан анчалык алыс эмес Ысык деген жерде Сактын падышасынын баласынын сөөгү, аны менен кошо коюлган алтын буюмдар табылган. Бул алтын адам деген ат менен тарыхта белгилүү. Ошол Алматыда алтын адамга арналган атайын эстелик дагы салынган. Биздин заманга чейинки 6-кылымдан баштап сактар көз карандысыздык үчүн перстер менен согушууга туура келген. Биздин заманга чейинки 530-жылы перстердин даңазалуу падышасы Кир II 200 000 аскер менен келип сактарга кол салган. Ошол мезгилде сактардын башында Томирис деген падыша аял турган. Бул салгылашууда көз карандысыздык үчүн күчтүү деп эсептелген сак жоокерлери Кирдин 200 000 армиясын талкалаган. Кир өзү колго түшүп, башы кезилген. Кийинчерээк Кирдин уулу Дарий I 500 биздин заманга чейинки 519-18 жылдары Сактын жерлерине кол салып, негизинен түштүктөгү Хаума-Варга сактарын өзүнө багынтып алган. Бирок ал Сырдарыядан бери Тигра-Хаут сактары жашаган жерге өталган эмес. Кийинчерээк перстер менен сактардын ортосунда келишим түзүлүп, ортосунда ынтымак орногон. Сактар дүйнөлүк тарыхта белгилүү болгон перстер менен гректердин согушуна, 50 жылга созулган согушуна катышкан. Грек-перс согушу биздин эрага чейинки 500-жылы башталып, 449-жылга чейин созулган. Мына ушул согушта Сактын атчан жоокерлери өзгөчө эрдиктерди көрсөткөндүгү жөнүндө гректин тарыхчылары жазып калтырган. Сак жоокерлери 490-жылы болуп өткөн айтылуу марафон салгылашына дагы катышкандыгы жөнүндө маалымат бар. Сактар перстерге Грецияны каратууга, Египетти каратууга бир топ жардам беришкен. Сактардын дүйнөлүк тарыхтагы окуяларга катышуусу жөнүндөгү маалымат Грециялык атактуу колбашчы Александр Македонскийдин чыгышка жасаган жортуулдары менен байланыштуу эскерилет. Александр Македонский 336-жылы биздин эрага чейин атасы Филипптин ордуна 20 жашында падыша болуп калган. Биздин эрага чейинки 334-жылы ал перстердин империясына согуш жарыялаган. Александр Македонский менен перстердин армиясынын ортосундагы чечүүчү салгылашы биздин эрага чейинки 331-жылы өткөн. Мына ошондо Александр Македонскийдин армиясы перстердин армиясын толук талкалап, Персиянын падышасы өлгөн. Биздин эрага чейинки 329-328 жылдары Александр Македонский Орто Азия элдерин, анын сактарды каратууга аракет кылган. Кыргызстандын түштүгүндөгү сактар
көптөгөн кармашуулардан кийин Александр Македонскийге баш ийип берүүгө аргасыз болгон. Сырдариядан бери Александр Македонский өт алган эмес. Сактар менен кармашуу Александр Македонскийдин Индияга жасай турган жортуулун кечеңдеткен. Индияга баскынчы жортуулуу уюштуруп, ал жердеги көптөгөн кыйынчылыктарга учурап, аскерлери дагы чарчап, анан Александр Македонский кайрадан чегинип, Вавилонияга барган мезгилинде 323-жылы 33 жашында оорудан каза болгон. Александр Македонский өлгөндөн кийин анын чоң империясы бөлүнүп кеткен, анын ошол мезгилдеги кол башчылары тарабынан ушул чыгыш тарап Александр Македонский багынтып алган Персия дөөлөтүнүн чыгыш тарабы негизинен ошо Александр Македонскийдин Селевк деп аталган кол башчысы түшкөн Грек Бактрия мамлекетине кирген. Бул жерди Селевк башкарып, андан кийин анын уулу Антиох деген башкарган. Бул мамлекет, Грек Бактрия мамлекети 2,5 кылымдай жашаган. Анын эң четки шаары Антиох деп, жанагы Селевктин баласынын атынан коюлган Антиох шаары азыркы Кыргызстандагы Өзгөн шаарынын ордунда жайгашкан деген маалымат бар. 2,5 кылым бою, тагыраак айтканда, биздин эрага чейинки 312 жылдан 64-жылга чейин Грек Бактрия мамлекети жашаган. Ошондо Фергана менен Грециянын ортосунда байланыштар болуп турган. Ошол мезгилде мына айтып жүрүшөт, биздин Арсланбаптагы жаңгак гректер аркылуу Грецияга алып барып өстүрүлүп, ошол дүйнөгө грек жаңгагы деген ат менен пайда болгон. Ошол доордо Улуу Жибек жолуна негиз салынган. Анткени Ферганадан Грецияга чейин байма-бай карым-катнаштар болуп турган. Ушунун негизинде Кытайды Европа, Рим менен байланыштырган Улуу Жибек жолу ошол биздин эранын соңунда 3-чү кылымдарда калыптанып калган. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымда сактар экономикалык, саясий жактан да начарлай баштаган. Ушундан пайдаланып юэджилер, тахарлар Чыгыш Түркүстандан келген сактарды басып алган. Сактар Теңир тоо менен Ферганада көпкө кармалган эмес. Алар юэджилер менен биргеле Орто Азиянын батыш тарабын көздөй көчүшкөн. Сактардын 2-чи бөлүгүн, Жети сууда жашаган сактардын 2-чи бөлүгүн ошол эле Чыгыш Түркүстандан келген усундар каратып алып, алардын бир бөлүгү Орто Азиянын батыш тарабын көздөй чегинип, калгандары усундар менен ассимиляцияга кирген. Ошентип 8-чи кылымдан 3-чү кылымдын аягына чейин, биздин эрага чейин Борбордук Азияда үстөмдүк кылган сак урууларынын бирикмесинин тарыхы аяктаган.